Келгиле, силер менен жугуштуу эмес оорулардын негизги коркунуч факторлорунун бири болгон тамеки тартуунун өспүрүмдүн ден соолугуна тийгизген терс таасирин талкуулайбыз. Тамекинин түтүнүндө болжол менен 7000ден ашуун химикат бар. Анын ичинде рак ооруларын пайда кылуучу өтө уулуу заттар камтылган. Ошол уулуу заттардын бири болгон никотинге токтоло кетели. Никотин өсүмдүк ууларынын эң күчтүүлөрүнүн бири. Ал психоактивдүү заттарга киргендиктен борбордук нерв системасын жабыркатып, көз карандылыкты пайда кылат. Өзү тамеки тартканы активдүү тамеки тартуу деп аталат. Ал эми ошол адамдын жанындагылар пассивдүү тамеки тартуучулар болуп калат. Алардын организми активдүү тамеки чеккендер менен бирдей эле зыян тартат. 12-13 жашында чылым чеге баштаган өспүрүмдөрдө дене бой жактан өнүгүүдө өтө артта калуу байкалат. Балдарыңыздардын бойлору өспөй калат. Эми жыйынтыгында 3-4 жылдан кийин мындай өспүрүм физикалык жактан ошол эле 13 жаштагыдай көрүнүшү мүмкүн. Балдарыңыздар элестетиңиздер 3-4 жылдан кийин балдарыңыздардын өспүрүмдөрдүн чыгым чегүүгө окууга жана спортко жетишкендиктер кандай таасирин тийгизет деп ойлойт. Мында өспүрүмдөрдүн чыгым чегүүгө биринчиден окууга болгон кызыгуусу кетет. Китепти окуп жатканда китептер тымарып көрүнөт. Ойлоо жүзүндөрү начарлайт, көз көрүүсү начарлайт, дем алып жакшы дем ала албай да калат. Ал эми спорт жетишкендиктер болсун, өпкөсүндө бир кандай кысылуу пайда болуп дагы жакшы машыга албай калат. Көз көрүүсү начарлайт, өзүн жакшы алып албай калат. Башка окуучуларга дагы ден соолугу чың болбой, ден соолугу начарлай баштайт. Зыян айланасындагы отурган адамдарга да таасир тийгизип, өзү чеккенинен 80% жанындагыларга терс таасир тийгизет керек. Дагы адам ошол чеккен адам тиштерин саркартат, оозуна жагымсыз жыт чыгарат. Ушул азаматсыз экинчи суроо. Чылым чеккен өспүрүмдөрдө ата энелер, мугалимдер менен кандай көйгөйлөр келип чыгат дейт. Ошондо мугалимдер менен ата эненин ортосунда бир түшүнбөстүктөр болуп калышы мүмкүнбү деп сиздерден сурап атат. Анда сиздер кимиңиздер туруп жетесиздер? кантип эле менин балам чекпейт, силер кантип көрдүңөр деши мүмкүн. Бирок акырындык менен ата эне өзү деле байкайт, баласынын оозунан мүмкүн жыт танып атканын, мүмкүн бала улам акча сурап атканын, азыр тамеки деген кымбат. Ошол жагын карап, бул эжекесинин айтканы туура окшойт дешибиз мүмкүн биз ата энелер. Мына ушундай көйгөйлөр эле кездешет. Рахмат. Көйгөйдүн финансылык жагы бул биринчиден. Эгер кимдеги сигарет чексе, бир күндөн примерно 120 сом арзанын алып да, бир күндө 120 сомдук сигарет чексе, ата энеси, атасы, акеси бир айда 3600 сомдук сигарет чеккен да. Көрдүңүздөр, ошондо бир кап мындан дагы эмне болуп атат? Көп болуп атат. 3600 сом бир айда чегип, 12 айда бир жылда 43200 сом. Бул сигарет чегет. Караңыздарчы. Бир семья 43000 сомдук келсе да таппайда, келип мисалы. Ушундай зыяндуулукка ээ болот экен да. Азаматсыз